Жаңы айыл чарба министри келгенден кийин республиканын айыл чарбасын өнүктүрүүгө жаңыча мамиле киргизилди. Тарыхый белгилер мамлекеттик системанын жөнөкөй декларативдик функциясын дыйкандарды колдоого жана өнүктүрүүгө өттү. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин 100 күндөгү жетишкендиктери. Министрликтин базасында башталган 3 маанилүү процесс. Фермерлерди консолидациялоо, чакан товарлардын көйгөйлөрүн чечүү кооперативдери жана ассоциацияларды өнүктүрүү. Сүт палатасынын ичинде инвестицияларды тартуу, инфраструктураны өнүктүрүү жана сүт секторунун көйгөйлөрүн чечүү үчүн ачык инвестициялык климатты түзө турган сүт палатасы түзүлдү. Кыргыз Республикасынын малчылар бирлигинин алкагында мал чарбасын эффективдүү өнүктүрүү үчүн республиканын малчыларынын бирлиги түзүлүп, анын курамына натыйжалуу өнүгүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү өндүрүш үчүн тармактын мыкты адистери жана жигердүү оюнчулары кирген. Республикада 2025 жылга чейин мал чарбасын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иштер башталды. Россиянын эт өндүрүүчүлөрүнүн улуттук бирлиги менен кызматташуу келишимине кол коюлду. Фермерлерди тейлөө борборлугунун ишинде агрардык реформанын жардамы менен республиканын регионалдык өкүлчүлүктөрүнүн базасында фермерлерди тейлөө борборлору түзүлөт. Алар бирдиктүү терезе принцибинде иштейт жана мамлекеттик кызматтарды тез жана сапаттуу алууга мүмкүнчүлүк берет. Ички аутсорсинг. Министрликтин иш милдеттеринин бир бөлүгүн аутсорсинг жана айрым милдеттерди ассоциацияларга, бирликтерге жана палаталарга өткөрүп берүү. Бул агрардык сектордун натыйжалуулугун жана өзүн-өзү жөнгө салууну жогорулатат. Дыйкандарга мамлекеттик колдоонун ичинде мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында дыйкандарга атайын техникалар сатылып алынган. Министрликтин демилгеси менен субсидиялардын көлөмү суралып, каржылоо программасы активдүү ишке ашырылууда. Фермерлер үчүн атайын шаймандар. Агрардык секторду өнүктүрүү үчүн 30 миллион сомго үрөн тазалоочу атайын шаймандар сатылып алынды. Машиналар республика боюнча 19 коомдук өрөн фондуна таратылды. Республиканын агрардык потенциалын жогорулатуу жана технопаркты жаңыртуу үчүн атайын техникаларды лизингке алууга 540,9 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми министрдин активдүү жардамынын аркасында лизингке кошумча 403 миллион сом бөлүнөт. Урукту субсидиялоо 30%. Фермерлерди сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу жана түшүмдүүлүктү 2 эсеге жогорулатуу үчүн үрөндү 30% өлчөмүндө субсидиялоо чаралары көрүлдү. Айыл чарбасын каржылоо. Министрдин өнөктөштөр менен жигердүү иштешинин жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында 2020-2021 жылдары республиканын айыл чарбасын каржылоо үчүн төмөнкүлөр бөлүнгөн. Жеңилдетилген насыялар. 6,2 миллиард сомдон ашык суммадагы 6%дан 10%га чейин жеңилдетилген насыялар. Ысык Көл облусунун сүт тармагын өнүктүрүүгө 5 миллион доллар. Талас жана Нарын облустарынын сүт тармагын өнүктүрүүгө 17 миллион доллар. Техника үчүн жеке агрономдорго 5,5 миллион сом. Ош облусуна айыл чарба кластерин түзүүгө 30 миллион доллар. Агротуризмдин ичинде республиканын экспорттук потенциалын өнүктүрүү үчүн министрликтин курамында жаңы багыт агротуризмди иштеп чыгуу тобу түзүлгөн. Долбоордун алкагында 2021 жылдын июнь айында республикага Бириккен Араб Эмираттарынан, Сингапур, Кытайдан туристтерди тартуу боюнча келишим түзүлдү. Агротуристтик маршрут курулган. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, пахта чарбаларына, реликт токойлоруна, Арсланбабка, бийик тоолуу балчылектерге баруу. Санариптештирүү. Министрликтеги бардык процесстерди санариптештирүү, башкаруу, маалыматтарды колдонуу жана талдоо. Ички квалификацияны жогорулатуу. Агрардык сектордун кесиптик билим деңгээлин жана потенциалын жогорулатуу максатында фермерлер үчүн онлайн вебинарлар ачылды. Республика боюнча 400 жеке агроном даярдалды. Үрөн жана асыл тукум чарбаларын сертификациялоонун жаңы процесстери башталды. Кыргыз-Корей кызматташтыгынын алкагында Бишкек шаарында көргөзмө айынчасы түзүү боюнча меморандумга кол коюлду. Агрардык факультеттердин студенттерин Германияга жөнөтүү боюнча келишим түзүлдү. Санариптештирүү планынын ишинде республиканын айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча бардык санариптик чечимдер изилденип, агрардык секторду санариптештирүүнүн бирдиктүү тутумунун планы түзүлдү. Агрардык сайттын ичинде Айыл чарба министрлиги менен Кыргыз фондулук биржасынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Товардык базанын ордунда 6 миллион 900 миң сом суммасында биринчи бүтүм кайынды кант заводу менен
кант сүт заводунун ортосунда жасалган. Ички электрондук документ жүргүзүү. Ички процедураларды оптимизациялоо процесси активдүү башталды. Министрликтин борбордук аппараты жана ведомстволук түзүмдөрү электрондук документ жүгүртүү тутумуна өткөрүлдү. Кызмат туташтырылган. Байланыштын ичиндеги инструменттер. Санариптештирүүнүн алкагында жаңы байланыш куралдары, анын ичинде Telegram боту жана министрликтин жаңы сайты түзүлдү. Telegram боттун жардамы менен дыйкандар маанилүү маалыматтарды алуу жана өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Анын ичинде каталогдор жана реестрлер, санариптик айыл чарба шаймандары, документтердин шаблондору, импорт жана экспорттоо боюнча маалыматтар. Министрликтин жаңы веб-сайты түзүлдү. Ал жаңы интерфейс менен сунушталып, ченемдик укуктук база жөнүндө улуттуу маалыматтарды камтыйт жана маалыматтарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылат. Экспортту илгерилетүү. Атамекендик продукцияны Кытайга экспорттоонун жаңы каналы түзүлдү. Улуттук продукциянын биринчи партиясы жөнөтүлдү. Ички аналитикалык инструменттер. ГИС технологиялары айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү, топурактын сапаты, малдын саны, жайыттардын деградациясы жөнүндө маалыматтарды чогултууга мүмкүндүк берет. Кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү. Фермерлер үчүн шикизатты өстүрүүдөн экспортко чейин пайдалуу финансылык инструменттерди иштеп чыгуу. Ички көзөмөл жана күбөлүк. Тилек Токтогазиевдин жетекчилиги астында фитосанитардык коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулган. Кызыл кыя, Кулуңду жана фитосанитардык көзөмөл пункттары ишке киргизилген. Баткен облусундагы Кыргыз-Өзбек чек арасында курулган фитосанитардык пост. Өсүмдүктөрдүн карантининин коопсуздугу жана илим менен практиканын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Фермерлер үчүн атайын насыялар. Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоонун алкагында насыялоонун жагымдуу шарттары түзүлүп, мал чарбасын, өсүмдүктөрдү өстүрүү жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү багытында атайын насыялар бериле баштады. Пайдалуу пайыздык чендерин жана насыялоонун жеңилдетилген мезгилин камсыз кылат. Векселдердин ичинде республиканын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана баалардын көтөрүлүшүн ооздуктоо үчүн эң керектүү продукцияны экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Тилек Токтогазиевдин аркасы менен мурунку темир жол тарифи сакталды. Бул канткоолгон бааны турукташтырууга мүмкүнчүлүк берди. Балык чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жаңы аквамаданият жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленген. Халал эт боюнча министрдин демилгеси менен продукциянын реэкспортун өнүктүрүү үчүн республиканын транзиттик потенциалын пайдалануу сунушталды. Ички кластердик ыкма. Айыл чарбасын өнүктүрүүнүн алкагында улуттук жана региондук колдонуу үчүн кластердик мамиле сунушталат. Жалпысынан эт, сүт, жүн, балык, бал, картошка жана жер жемиштерден турган 24 кластер бар. Айыл чарба камсыздандыруусунун ичинде айыл чарба камсыздандыруу маселеси концепцияны түзүүнүн айыл чарба өндүрүүчүлөрүн мамлекеттик колдоонун жана коргоонун мааниси көтөрүлдү. Ошентип Тилек Токтогазиев министр катары 100 күндүн ичинде улуттуу реформаларды жүргүзүп, республиканын айыл чарбасын өнүктүрүүнүн негизги долбоорлорун ишке ашырды.